Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Түнкүсүн шаар тургундарын тынчын алып, форсажга катышып, ансаз келгенсип атышып, андан соң жол кайгылуу милициясы менен кубалашма ойноп, жолдогу башка жүргүнчүлөргө коркунуч жараткан бейбаш. Мунун баарын катардагы жаран эмес тергөөчү кылган. Бул окуя ушул дем алыш күндөрү Борбор калабызда орун алып, ага биздин чыгармачылык топтогу күбө болуп келген. Халканы билмексең болуп туралышты. Борбор калабыздын түштүк магистралында форсаж башталды деген маалымат болжол менен түнкү саат 11:30 чамасында 102 кызматына түшкөн. Тегеректе келин тынчын алып, уйку бербей бейбаштар жарышып ойношуп, бир топко чейин шаардыктарды кыйнашкан. Бул кыргыздын малдары таң аткыча эле уктатпай. Могу называется автомобильный терроризм. Они 200 км в час гоняют. Bir makşta gelip kalsa makştayını koyup geçecek. Eldim mallar çıksa eldim mallar koyup geçecek. Bu депутаттар olsa işteymiş değil. Elementardı. Yani ministr Turgunbayev обещал. Barın emetem. Hiç kandı hiç kim işteydi. Bu emin negiz emin el uklatpaydı. Meyerde ötken adamları koyup geçsem ne olur bunun bardan? Bunun bardan doktorçu gerek. Buna dünya yüzünde terörизм. Это настоящий автомобильный терроризм. Канчада бир ушуга күбө болосуз? Bu уже 3 yıldan beri. 4-5 yıldan beri uktatpaydı. Saat 11-12, 1'e 2'ye çeyin demedir. Неужели bu милицияның власти var, автоматтар var. Kolun kayrılgada oturup koğla, машинесін стоян koyup koğla. Это называется хулиганство, автомобильный терроризм, автохулиганство. Угрожает жизни, спокойствию людей. Это невозможно это. Bunu iştiş керек та. Bizim memleket var, meyerde правительственный трасса var. Bütçet memleketin делегациясы өтөт. Бұлар olsa ештеңе білмейді. Гонки каждый день. Мы это везде 3 депутат жашат шуерде. Неужели они это не замечают? Бұл не только берді, шаардын любой жеринде эл уктатпайт да. Бұл эми биз бюджетке акча төлөйбүз. Налоги платим. Милицияны эметкеле, депутаттарды эметкеле. Эми эл иштеш керек ошончу. Элдин тынчтыгы деген бул самое важное. Бүт дүйнө жүзүндө азыр занимается этим делом. А бизде ушу астыбызда автомобильный терроризм болса, эч ким иши жок да. Балдарды коюп кетеби, кишини коюп кетеби, машинаны коюп кетеби, эч ким жумуш жок. Ылычууга чыдабаган шаар тургундары да мынтип көчөгө чыгып армандарын айтып жатышты. Ара чолдо түштүк магистралында орун алган дүкөндөрдө түнкүсүн жаап коюуну сунушташты. Анткени көп учурда форсаждын катышуучулары тартип сакчылары келгенде дүкөнгө келген киши болуп токтоп тура калышат. Анан да актанышып ар кайсыны сүйлөшөт. Мен баратам, не болду? Дискан бериле келсең өзүң. Айтыр. Не болду? Ты же не имеешь права мою машину снимать. Почему не умею? Потому что выруби ты фонарь свой. Я не при исполнении, правильно? Я с друзьями пришел, тут просто сижу, правильно? Вот приехал я в магазин, купил продукты, хочешь я багажник тебе открою, там у меня продукты лежат. Давай покажи. Чего? Покажи. Ну пойдем. Машину не снимай, ладно? Ты хочешь мне продукты? Не, ну ты машину не снимай. Меня хорошо? не дергай. Ты что дергаешь? Байки, ты при исполнении, нет, вы не имеете права снимать. Вы снимали машину мою? А? Вы снимали мою машину? О? Снимали машину? Я же стоял же вот здесь. Вот я вот здесь стоял, возле машины, правильно? Да, вы снимали. Вон оттуда вы снимали мою машину. Мне это не нравится. Это моя личная машина, уверен я. Ваша машина стоит в общественном месте. Мы имеем право в общественном месте снимать все, Ты не имеешь права мою машину, это моя личная собственность, правильно? Ты должен спросить разрешение у меня. Ты не имеешь права ее Во двор снимать. загони, я там не буду снимать. Ты не имеешь права снимать. Мен кызматта эмесмин деп эмнегедир өзү да тартип сакчы экенин айтып алды окшойт. Кандай болгон күнү да чынчычалайт болуп, унаасын болушунча жаап жашырып жатты. Ал эми кайгылуучулар өз иштерин аткарып, форсажга чогулгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, четинен үйлөрүнө таратып жатышты. Мынтип кээ бирлери четинен тарап кетсе, башкалары жылбастан тура беришти. Айрымдары болсо такыр эч кимди көзгө илбей, мактанбай жоруктарын баштай берди. Мындайлардын бири Мерседес үлгүсүндөгү кара түстөгү унаа алгач кетип калгансыды.
Бирок бул кылыгы аздык кылдыбы Айтор кайрылып келди. Албетте буга күбө болгон жол кайгыл милициясынын инспекторлору ал тарапты көздөй басып текшерүү аракетин көрөлү деп, бирок жетпей калышты. Мерседестеги бейбаш аз жерден тартип сакчылары менен биздин чыгармачыл топту сүзүп кете жаздап качып кетти. Водители концертов. Бейбаш унаасы менен үйлөрдү аралап кеткендиктен алыс кетпестигин билип, кайгуулчулар менен чогуу жөө чуркадык. Бирок жолду оратып токтоп, кайгуулуу унааны күтүп, аны менен гана аркасынан кетүүгө мажбур болдук. Анткени аркасынан жөө баратканыбызда Бейбаш качкан тараптан ок атуулар чыкты. Бирок анткени менен эч ким аны кое берип токтоп калган жок. Тескерисинче 4-5 экипаж кошумча чыгып, тинтүү иштери башталды. Биринчи бурулуштан эле колго түшүп, бирок бул жактан да баарына кооптуу жагдай жаратып, качып кетүүгө үлгүрдү. Бирок Бейбаш алыс качып кете алган жок. Шаарды аралап отуруп, Жалгичи районундагы кабат үйлөрүнүн биринин жанында барып токтотуп, чыгып кеткен. Инспекторлор номурун чечели дегенде гана кайра келип, милицияда иштейм деп, суудан кургак чыгып кетем деп ниеттенет. Албетте кайгуулчулар бул сөздөрдү кулак сыртында калтырып, өз иштерин жасай беришет. Муну сезген Бейбаш качып кетүүгө аракет көрүп, аны кайгуулчулар унаага отургузуп гана тынчытуу мүмкүн болду. Бул жактан анан буга чейин же чыгармачыл топ менен тартип сакчылар тарапкабы, же асмангабы ок аткан тапанчасы да чыкты. Правильно делаешь. А это сейчас сам вытащу. Что там? İçinde okşayıp ki 40 tane arasına salsana şimdi. Асманды көздөй токтотсок, пистолет менен атып качып кетти. Мас айдоочунун кызматтык күбөлүгү чыкканда гана баары белгилүү болду. Көрсө форсажга катышып, жол кайгыл милициясына баш ийбей качып, атүгүл жолдон НТС каналынын чыгармачыл тобу менен Айбат гезитинин редакторунун орун басары Карачаш Шакированы сүзүп кетүү аракетин көрүп, 3 жолу ок аткан Бейбаш Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, милициянын старшинасы Алмаз Темиркулов экен. Эта машина шлифовала. Я не знаю, кто за рулем был, но мужик гражданки был. Шлифовала. Вы подъехали, начали снимать, он вас чуть не задавил. Он шлифовал. Он не раз, 2-3 раза шлифовал. Вы начали снимать, он к вам подъехал, фары включил, вас чуть не сбил. Потом начал убегать от сотрудников. При побеге он чуть не сбил девушку с прессы. На 20 минут где-то дрифтовала, шлифовала там. Она не то, когда вы подъехали, она до этого там стояла, тоже дрифтовала, шлифовала. Ну, я не знаю, что он думал. Его машина, что ли, крутая или что. Выстрелы слышали? Выстрелы, 2-3 выстрела я слышал. Когда она убегать начала, это я слышал 2-3 выстрела, сотрудники. Они пешком побежали за ним, он уехал. Потом сели на машине, а он без фар еще выехал с парковочного места, выехал без фар и убегать начал. Его начали догонять, вот тогда выстрелы были. Колго түшкөн соң да тергөөчү мастыгына салып, аргинге асылып жатты. Биринчи кезек аны колго түшүргөн жол кайгыл милициясынын командирлери менен катардагы кызматкерлерин сөгүп, эркекче сөзгө тартып жатты. Сеники правильно айтсаң, сеники туурабы кылганың? Сеники туура болсо айтып кой, меники туура братты. Мен унчукпайм, сразу кечирим сурам, кетип калам мен. Что ты подкрепляешься, братан? Эркекче слышали?
Арадан көп өтпөй жетекчиликтин атынан Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан башчысынын орун басары да келди. Травмат боевой. Жетекчилер келген соңда масабалда бейбаштык кылып колго түшкөн тергөөчү Корч мүнөзүнөн тайган жок. Анысына карабай Алмаз Темиркулов тийиштүү текшерүүдөн өткөрүү үчүн наркология бөлүмүнө жеткирилди. Бул жактан да текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, атүгүл журналисттердин камерасынан уялып, унаадан чыккысы да келген жок. Эмнегедир бул жакта жүргөн Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкери да тергөөчүнү тарбиялаганын ордуна биздин ишибизге тоскоолдук жаратып, камерага тартпагыла деп жатты. Пресс-службадан аласың, хорошо? Мен тартамын. Сиз бербейсиз деп. Я пресс-служба аркылуу араласың, хорошо? Мы же работаем же, Байке. Мы же с самого начала работаем. Разница какая? Анда милиция деген удостоверение алып алып, самый Причем тут милиция? жерге не келип калдыңар, биз тигин алып кире албайбыз. Түшүнө тазам жарык кылып турасыңар балдар. Бизде эми кечке түнү менен жүрөбүз мен силермен. Эми бул жагындагы тукпрананы таксаңар деле болмок да силерчи. Супер болуп кеткен. Күч колдонсо болот да эмне? Кандай күч колдоносуз? Кадимки эле? Карапайым элге күч колдонуп коюп баары эле, туурабы? Кечирип коесуз, күч колдонбойт. Эмне Всё в колдонот? рамках закона. В рамках закона, если не подчиняется сотрудник органов внутренних дел, это как так? Канткен күнү да өздүк коопсуздук кызматкерлери тергөөчүнү эмнегедир эркелетип жатышты. Катардагы жарандарга күч колдонуп келген тартип сакчылар эмнегедир тергөөчүгө келгенде дарыгерлерди көчөгө чыгарып, мастыгын тастыктоого туура келди. Ал эми унаасынын ачкычын бергиси келбегендиктен айыпына токтотуучу жайга жеткирүү мүмкүн болбой, эвакуатор чакырууга мажбур болушту. В данный момент его машина закрыта. То есть вот машина полностью закрыта. Жаук. Вот, закрыта. С той стороны и с этой стороны. Полностью машина закрыта. Вот. Машина закрытая. Бейбаш тергөөчү болсо Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Ал эми бүгүн алынган маалыматтар боюнча тартипти бузган тартип сакчынын иши прокуратурага жөнөтүлгөн. Бейбаштар бирок эркектерден эле чыга бербейт. Кээде кыз кишинин өзүн алып жүрүүсү да бардык нормаларды аша чаап, ага көбөлөрдү таң калтырат. Мындай окуялардын бири жакында эле Борбор калабыздын Борборунда орун алып, мас кыздардын айынан бир уна талкаланып, бир айдоочунун бети башы тытылып, ал эми тергөөчүнүн нерви жукарган. Кененирээк биздин кезектеги сюжетте. Что вы хотите здесь? Кана чыкырсын. Чыкыр жана бага. Сен сыркон жок. Хорошо, чыкыргыла, блин. Кана жана маш. Ася. Кана жана машинанын хозяйны кана. Тарткыла. Хорошо, прикинь. Бизге кол тийген балдарды наказать ете албайт, бизи наказать. Они не знают еще. Ты кто? Давайте, пожалуйста. Бул кадимки эле кыздар, эркектерден эки эсе кичине келген коомубуздун алсыз деп саналган жарымынын өкүлдөрү. Достук мейманканасынан болжол менен түрк бала менен чыгып келатып, бул ызы чуусун салышкан. Бирөө аларды сындап кыргыз балдар калбай калыптырбы деп айтып койгон үчүн такси кызматынын балдарынан көрүп, анын бетин тытып, унаасында талкалап коюшкан. Хорошо, пусть посидит дядюшка, мен сен таштап кетпейм. Я тоже буду посидеть. Я тоже. Ася, я корпоч не хочу. Куда? Куда? Да что? Поёбу, да? Сказь, поёбу.
За что? За что? За что? Ya arzak asal kalgan. Арке ғана. Kal arzak. Майке. Otur. Ася! Otur ar. Не трогай меня! Не Otur трогай! tamam. Сейчас что-то сделаешь, я на тебя заявление напишу. Отвечаю, на тебя заявление. На ногах будет. Oturmaysın bunda. Водительді қошасам. Oturmaysın. Водительді қошасам. Как бұстан, біз көшеде аңыздарымыздан водительді қошасам. Бізді теуатқа чауатқа водительді қошасам. Жоқ, жақпайлы ғой, açır. Уйди, говорю. У меня на водительді қошасам. Oturmaysın be tepkiyor şimdi bana. Те, Ася! Уйди. Водительді қошасамсың, те. Уйди, говорю. У меня на ногах. Я сама буду. Водительді қошасамсың. Бізді теп чауатқа Barat otur vaditinde. Barat. Ана, біздің көшті салға, мы будем посетить. Barat vaditinde. Біздің көшті салғыла. Олоға, біз көшеде алаңыздар. Біздер жоп бере. Оша балан çıkırsın. Оша балан çıkırsın. Қана алғыла. Қана бізді теп чауатқан балан çıkırsın. Бізді теп, біз ни за что get партна чауатауы. Чауатауы. Балан çıkırға. Я хочу. Ты не насилуй. Урба, урба тота мен саған. Hiç kim vurgan yok. Oturma sen. Ne vuruyorlar? Ya Marka! Мен Айштан бар ғой. Мен Айштан. Ты знаешь, кто мен Айштан? Қармауа тота мен сен. Қармауа тота мен сен. Ызы чуу болуп отурушуп, тарбиясыз кыздар менен унаасы менен кошо өзү да жабыркаган айдоочу жакынкы шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилишти. Уберите камеру. Албайм. Алыс туруп бетиңизди жаба бериңиз. Алыс туруп. Бог емес, пускай. Куда? Niye бетиңди тотасың? Не өйтүп, вализи тоже бетиңди. Бул жактан да жаш кыздар тынч отура алышкан жок. Бир туруп тергөөчүлөргө тийишти, бир туруп биздин чыгармачылык топко асылып, арачылоодо жабыркаган такси айдоочусун сөгүп жатышты. Ал гана эмес, милициянын жогорку кызматтарында иштеген туугандарын да эстеп, алар келип баарын жайлайт деп да жатышты. Сейчас наши родители приедут. Конечно, конечно. Ой, Тайгешка, мы подпал помнишь. Что ты плачешь? Нормально тура. Ты водитель есін. Она слушает. Бізде не сат беруші? Неге сат беруші керек? Неге сат беруші керек? Нормально говорю. А неге фиттен водитель келген Убьешь, жоқ? что ли? Чал теп Что, отқан. где убьешь, что ли? Ты что? Түртпе біле. Түртпе біле. Ты меня не трогай. Не оставь бекін тұрады. Кирбе қамая. Меня не имеет права снимать. Артур var mı? Поезд тартıyorsun. Бас. Sen не қылдың? Я не делала. Что я сделала? Тартıyorsun. Өр бетің алып бачқыл. Я сделала. Вот, мальчик, да? Sen çalatın böyle. Sen tart. Gir beni. Beni öldür. Dokta Beni götür. Бул жол менен шаардык милиция бөлүмүндөгү кыздар салган чаң 1 саатка чейин түшпөй турду. Өздөрү чарчадыбы же бир аз соолуга түшүштүбү? Айтор 1 саат өткөндөн кийин гана бир аз тынчып, түшүнүк каттарын жазып башташты. Бирок бул тыныбы ашып кетсе, 1 мүнөткө узап, баягы ызы чуу кайра башталды. Жасын терди. Шымында сториге албайсың, сука, мен сен көтүңө киргиздем. Карап тур. На колени жыгып уйлатам мен сен. Мен сен көтүңө киргизбесем, далбай болуп калайын. Похуй мага. Тарт, Беке, тарт. Жақсылап тартсаң. Міне, алжиып, жалжиып. Немеге чыгарып койсоңар. Біз қызым балам ушунда болуп калсын. Мен каргышым тийсин. Эй, халава! Халава, чем? Пускай тийсин. Жас бүттүң байып, чык бияка.
Мындан көп өтпөй кыздардын жигитиби, бир тууганыбы же кимиси иши кылып жаш бала келип, айдоочуну көчөгө чыгарып алып кулагын ушаламай операциясы башталды. Жазган арызыңда ал мен баарын жасап берем деп, бир туруп эркек болсоң арызыңан баш тартасың деп намыска салып баштады. Ал эми өзү бейбаш кыздарга болушуп намыстанбагандыгын ойлонбоду да окшойт. Ушу үчүн зайба жазганың туура эмес го дейм болсунчумбу? Эркекписиң. Сен төлөп бермек белең? Мен төлөп берем мына. Мен төлөп берем. Заябаңды алып кой, мен төлөп берем деп атам. Деталь 3,5 миң турат. Кайакта бир деталь кумол, царапина кайакта бир деталь. Деталь болуп, могун деген чыгарганда деген түз чыкпайт, шпаклевка кетет. И полный красителет мо, багажчик билесиң. Сен көрсөң маляр эмессиң, багай. Мен мына могу жерден лично, могу жерде покраска кылып берем мен. Мен лично кылып берем сага дозун. Сен малярсыңбы? Мен малярмын. Кайсы жердесиң? Ишиң канча кайсы жердемин? Мен нормально жооп берсең. Сен не? Сен не? Сөйлөнбө дозун. Не болду? Не болду сага? Койчу дозун макулбу? Бул кызы чукуп эле койчу. Жөн эле койсоң макул. Анчалык кырышпачы. Бул кырышпай эле мен сага. Кыздар болсо жазган түшүнүк каттарында көпкө кармашкан жок. Жазып бүтүп кайра аны жок кылуу максатында тергөөчүнүн колунан жулуп, бырыштырып тытып салышты. Не трогай меня! Пусти! Там заявление var ya. Документтер var. Sen ne koysan? Verbeş mi? Больно! У меня синяки будут! Больно! O verbeş mi? Пусти! Она сама даст. Пусти! Она что слишком Что-то сделаешь, здесь будет сейчас тебе. Тебе игра. И все. Тебе игра. Жазада жазабыз. Кайра тартпасы баштадың ба? Olma aslan. Айырған жоқпыз. Мы дадим, да. Когда успокоимся еще. Ана 94. Байқылы болды. Қандай 94? Көрдіңіз бе кеше? Мы когда успокоимся, дадим, попишем, что надо было, да, и все. Эй, блин, было Что, где мобилка? Роды, поехали. Хорошо, поехали. Бул кылыгы кырдаалды тескерисинче күчөтүп, бейбаштарды Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришмей болушту. Ал жактагы бул кыздарды тынчта алган жок. Асель аттуу кызы ыйлап, Элиза аттуусу жыргап, ал эми аты жөнү белгисиз бирок эркелетме аттары белгилүү болгон ак кийинген Жожошка менен экинчиси Чичканушка деп атагандар бир топко чейин өздөрү айтмакчы чоң жакта иштеген кишилеринен жардам күтүп каалаганын кылып, биздин чыгармачылык топко да 1 сааттын ичинде чыгып кетебиз деп убадылап жатышты. Кимиси келет деп күтүп отуруп, биз дагы ички иштер башкармалыгында таңды тоздук. Акыры бир аз соолуккан, буга чейин Чичканушка болуп жүргөнү да өз аты жөнүн айтып, болгон окуяга өздөрүнүн көз карашын айтып берди. Клубга барып, биз актан чыгып келатып, короче, мен подружкамдын бир дос баласы бар болчу, башка улутта. Аны ээрчитип алып келатып, короче, ал жактан келет, таксистер толтура жолдо туруштур. Алар келип бизге айтып калышты, короче. Эмне силер башка улут менен жүрөсүңөр, бирденке деп эле бизге кыйкырып сөгүнүп башташты. Подружкам чыкты. Силер эмне сөгүнүп атасыз? Сен кимсиң? Ким менен жүрөбүз, ким менен жүрбөйбүз? Сенин ишиң болбосун деди. Короче, анан подружкамды ошону сөгүнүп баштаса, сен башка улут менен жүрөсүң деп озго чап салды 2 жолу. Потом биз жинибиз келип барып, подружкам болуп барып, машинасынын бир фарасын сындырып терип салдык. Ошо анан ызы болдук, 102-ни чакырба дедик, 102-ни чакырышты. Барыбыз чогуу келдик, ал баланы кой берип койду, биз отурабыз бакта. За что? Анын машинасынын фарасы чо эчтеке. Эми келди анын баласы. Мен подружкам чапсасын 2 жолу оскал эчтеке не считается, анан биз анын машинасынын фарасын терип койсок, биз анын үчүн жооп беришибиз керекпи. Пусть ал да жооп берсин, биз да жооп берели. Сиз иштиңиз белесиз? Ичкем мен. Ичкем, Егор ичкем. Бир бутылка Егор ичкем. Мынтип кыздар четинен кайра түшүнүк каттарын жазып, талкаланган такси унаасынын айдоочусу да жазып, иш жылдуу көрүнөт. Кандай болгон күнү да кыздар ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тийиштүү чарасын күтүшмөкчү. Кезекте адатка айланткан сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз каракчылардан сактануу ыкмалары. Уурулукка каршы күрөшүү, уурулуктун алдын алуу сиздин колдо. 2015-жылдын акыркы 10 ай ичинде 9000 кылмыш иши катталган, анын 8000 уурулук кылмыш бет ачылган. Уурулуктун алдын алууда сиз өз үйүңүздү, короо жайыңызды коргой аласыз.
Ал үчүн үн берүүчү, жарык берүүчү, видео байкоочу заманбап технологияларды орнотуу сунушталат. Ошондой эле күч органдары менен келишимдик негизде айгай чакыруучу үн берүү жабдыгын орнотууда, кылмышкерлерди өз учурунда кармап калууга же ууруларды чочутууда ыкчам көрүлүүчү иш-чара. Акыркы күндөрү түрмөдөн бошогондор да аябай көп болуп атат. Баягы амнистияга туш келип калышып, азыркы убакта бир 7000 киши бошоду. Жалаң ошо соттолгондор, кража менен соттолгон мурунку группалар бар, анын ичинде группанын ичинде кармалбай калгандары да болот, буякта воляда деп коет. Алар ушундай азыр өздөрүнчө топ түзүшүп, булар жалаң форточникти, эшикти жанагындай аджым деп коет, азыркы инструменттер чыгып атат. Замокту эле жулуп алышат. Азыркы убакта социалдык эмеге жараша акча жоктугунан баштап мурун бир нече группа иштесе, азыр биз группанын үстүнөн иштеп атып жетишпей атабыз. Ар бир чогулган 3 бала, 4 бала болуп эле анан жанагынтип арактык ичимдик ичкенден кийин эмне кылабыз, кандай кылабыз, акча жок дегенден кийин булар эмне кылат? Баягы ээсине чүп атат дагы тиги жакшы жашайт. Тигинин акчасы бар эле деп ошол жака кирип кетип атышат да. Эскертүү: уурулар бирөөлөрдүн берген маалыматтары аркылуу үйүңүздөгү баалуу буюмдарыңызды, акчаларыңызды алганы киришет. Терезелер жана кулпуларды ар кандай ыкмалар менен ачууда. Терезелерди, кулпуларды кысма жабдыктарды пайдалануу менен ачкычыңызды жоготууда сөзсүз түрдө кулпуларды алмаштыруу зарыл. Бир жакка чыгаарда терезелерди, кулпуларды бекитүү абзел. Уурулукка каршы күрөшүү, уурулуктун алдын алуу өзүңүздүн колуңузда. Назарыңыздарда издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы маркумдун өздүгүн тактоого көмөк көрсөтүүгө чакырышууда. Болжол менен 18 ноябрь күнү эртең мененки саат 8:00 Ала Тоо жаңы конушунун Белмазар көчөсүндө темир жолдун жанында болжол менен 40-45 жаштагы азиат улутундагы белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Кимде бул киши туурасында маалымат болсо же болгон окуяга жарык төгө турган маалымат болсо 0553 102 359 жана 0551 102 233 номерлар аркылуу байланышууга чакырабыз. Эсиңерге салсак, ТВ көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан ушул 5-күнү жолугушкучакты. Саламатта болуңуздар.